Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Napsisine kalosун бере турган дагы напси эмес да Аллаху Субханаху ва Таала. Bir çekке gelesин, Kuday Taala ошол жерде senin жазаңды толук канды берет. Бул дүйнөдө болбосо акиретте аласың. Бул дүйнөдө болбосо акиретте аласың. Экинчи болгон душманыбыз ашкере кыйынчылык. Ашкере кыйынчылык адам баласын Kuday сактасын нааразычылыкка алып барат. Narazıçılık Kuday saktasın kapırdık menen janaşa bolot. Oşol üçün Hazreti Peygamberimiz kebir dualarında Allahümme inni a'udhu bike minel fakri degen duanı kılat. Ya Rabbi, aşkere olgon kedeylikten sağa senden pana tileyim, jardayım sorayım dep Peygamberimiz dua kılçu. Aşkere kedeylik bul fakru zarura dep atalat. Peygamberimiz ümmetinden bilesiңерби? Bir ele insanga bul abalga түшүүгө уруксат берген дагы калгандарга тыюу салган. Hazreti Omarга тыюу салган, Hazreti Osmanга тыюу салган, Hazreti Aliге тыюу салган, Абдурахман бин Ауфга тыюу салган. Барына тыюу салган. Bir ele insanga сага болот деп айткан болчу. Ким ал? Ал ким билесиздерби? Hazreti Peygamber ошол жөнүндө сөз сүйлөгөн. 7 кабат асман менен жер жүзүндөгү кимдер бар болсо, ошолордун иманы таразанын bir көзүнө коюлуп туруп, ошол инсандын иманы таразанын экинчи көзүнө коюлса, ор басат деген bir инсан. Абу Бакыр Сыддык радыйаллаху таала анху. Иманы ошондой бекем болгон bir инсан. Ошого айткан: "Ey Абу Бакыр, sen mal mülküңдү bir pasta Allah жолунда барын саптасаң дагын, берсең дагын сенин ыйманыңа кыпындай залака тийбейт. Бере бер Абу Бакыр" деген. Омар келип: "Я Расулаллах, мал мүлкүмдүн баарын берейин дегенде сага болбойт" деди. "Жарымын бер, жарымын үйгө калтыр" деди. Эмнеге? Факру зарура. Себеби Кудай сактасын, нааразычылыкка түшүп каласың. Нааразычылыктан улам капырдыкка өтө жакын болгон bir emne var, ayak var. Bir kadam basasın, kapırdıkka düşüp kalasın деген söz.